Бул суроого жооп оңой. Эгерде жооп кайтара турган болсок, араб тилин үйрөнүүнүн эң эффективдүү жолу кайсыл деген жоопко мындайча төмөндөбүчө жооп узатсак болот. Өзү оңой жана тез үйрөнүүнүн жолу негизинен жок. Бирок ошол жолду биз төмөндөбүчө, мисалы үчүн баяндап өтө турган болсок, бул сиздин максатыңыз. Бул максатта сиз араб тилин үйрөнөйүн деген максатыңыз бар. Бул араб тили болсун. Эми ошол максаттын ичин сиз ошол калемиңиз менен чийип, толтуруп чыгышыңыз керек. Мисалы үчүн биз монтип толтуруп чийип атабыз. Бул толтуруп атканыбыз бул ушул тилде биз алып аткан илимибиз. Күн сайын жаңы сөз үйрөнүп атабыз. Күн сайын жаңы сүйлөм үйрөнүп атабыз. Күн сайын жаңы ушул тилге байланышкан ар кандай нерселерди үйрөнүп атабыз. Толтуруп беребиз. Мынакей монтип толуп баштайт. Барган сайын ушинтип болот. Бирок дагы эле болсо дагы ушул максатыбыздын ичинде кандайдыр бир кичине боштук толбой калган жерлерибиз бар. Ушул толгон максатыбызды биз 95%га барабар деп айталы. Бул жаман көрсөткүч эмес, бирок дагы эле болсо кемчилик бар болуп жатат бул тилде. Эми бирөө жарым айтты бизге ушундай толтура ыкмалар бар. Ошол тилде ошол ыкмаларды аткара турган болсоң, ошол тилди жакшы үйрөнөсүң деген максаттарды алып келиши мүмкүн. Анын бири, мисалы үчүн, бирөө жарым китеп оку деп айтты. Бирөө жарым сүйлөш деп айтты. Бул жерде досуң мененби, кошунаң мененби, телефондонбу, иши кылып ар кандай жол менен бирөө менен сүйлөшүш керек. Бирөө жарым болсо телевизордун маңдайына отуруп, араб тилинде видео, кино же болбосо ар кандай сериалдарды көргөнүң деп айтты. Дагы бирөө жарым араб тилинде ырларды уккунуң деп айтты. Ал эми дагы бирөө болсо баланча жерде жакшы курс бар араб тилинде. Ошол курска барсаң, жакшы үйрөнөсүң деп айтты. Бирөө жарым араб тилинде радио уккунуң деп айтты. Ал эми болсо дагы бирөө Куран окуунуң жана Куран уккунуң деп айтты. Эми ошого окшогон дагы ыкмалар, толтура ыкмалар бар. Эми кандайдыр бир ыкманы, мисалы үчүн китеп окууну эле ала турган болсок, ошол китеп эле окуй берсек, биздин бул максатыбыздагы боштуктар толбой калышы мүмкүн экен. Бирөө жарым айтты, курска баргынын деди. Ошол курс менен эле чектеле турган болсок, бул менен дагы биздин максатыбыз толук болбойт экен. Качан гана ушул ыкмалардын баарын чогуу бир этапта алып бара турган болсок, мунун баарын, ошондо гана биздин могул жерде боштуктардын баары толуп калышы мүмкүн экен. Ошондо биз эффективдүү ошол тилди үйрөнгөн болот экенбиз. Муну мисал катарында дагы бир нерсеге окшоштурсак болот. Мисалы үчүн, сиздин бир жериңиз бар. Ошол жерге сиз үй салайын деп атасыз. Ал үйдү күндүн чыгышынан батышына чейин кайсыл тараптан шамал болот, кайсыл тараптан жамгыр урат, фундаменттин ичине салына турган арматура, дубалын кандайдан, бышкан кирпичтен кыласызбы, чийки кирпичтен кыласызбы, чатырын, ошонун баарын сиз эме аласыз, жакшылап айтканда ойлонуп, баарын чогуу келтиргенде гана биздин ошол үйүбүз толук курамдуу үйгө айланат экен. Ал эми араб тили дагы ошондой. Араб тилинде оңой бир жол жок. Сөзсүз түрдө мээнет керек. Ошол мээнеттин негизинде анан кийин чоң бир жетишкендикке жетсе болот. Ал эми ушул тилди үйрөнүүдө сапарыңыздар байсалдуу болсун жана жеңил болсун.